Келиңиздер. Стаканың бияк турбайбы, Мен өзүм ушул кичинекей үйдө эле. Дастан Абдрахманов 21 жашта. Исхак Разаков атындагы техникалык окуу жайда 3-курста окуйт. Болочок кесиби машина куруучу. Ал буга чейин коомчулукка түөлүк кыймылдаткыч идеясы менен белгилүү болгон. Эми болсо үстөл теннисин колго жасап сатып, акча таап жаткан экен. Бош маалда ошо теннис жасап сатып турам. Теннис жасап анан негизи мындай убакытты бош өткөрбөгөнгө аракет кылып, бизден кандай мындай кошумча каражат тапканга аракет кылып турам да. А бул канчанчы ошондо? Бул 3-чү теннис. Канча сомдон сатып атасың ошондо? Өзүбүздө жасалган үчүн 5000 сомдон сатып атам. А мындай кымбат го негизи теннис. Негизи ооба кымбат. Ал не десем Кытайдан келет дагы, анан негизи кымбат экен. Ошого ойлонуп, ушуну арзан эле чыгарсак өзүбүздө эле депчи. Ошого ценасы 5000ге нормально экен да, өзү жасасак. Өзүн актап атабы ошондо? Өзүн актайт. Просто азыр башталышын ушундай элдерди үйрөтүп алайын деп үмүт атам. Айтмакчы, Дастан энергия жоктон бар болбойт, бар энергия жоголбойт деген физиканын мыйзамына каршы түөлүк кыймылдаткыч идеясынын үстүндө изденип келет. Анын ишендиришинче, энергияны күндөн, суудан, шамалдан тышкары инерция аркылуу жоктон бар кылса болот. Энергияны биз башка бир күн дагы, суу дагы эч нерсе колдонбой ала турган аппаратты мындай эмеси пайда болуп калды да, буюрса. Ошондо кандай суудан албайбы бул? Жок, бул уже эмеге чыгып кетти. Мындан аз башка вариант. Мурда Ал эмнеден алат ушуну? Энергияны эмнеден алат? ал инерция күчү менен бир эле айланып туруп, мындай жүргүзүп коет, ошону менен өзүн өзү айлантып жүрүп кете турган аппарат. Канча кубаттуулукта энергия бөлө алат? Ишке эле ашырып алса, каалагандай эмеде жасаса болот. Кубаттуулуктабы? Ошону мен Кудай буюрса ошол келечекке пландап жүрөм. Өтө бул если мен оюмдагыдай болсо, бул гэстердин да ордун баса турган эмеге айланат да. Мындай азыркы күндөн энергия алган аппараттар бар, мындай солнечный батареялар. Ошолорго окшош эле бир өзүнчө ток чыгара турган эме болот да. Мисалы сенин агайларың, окумуштуулар эмне деп атат? Ошол мүмкүн деп атабы? Мисалы эми энергия жоктон бар кылып атасың ошондо турабы? Бул өтө талаш маселе болуп калды да. Агайлар экиге бөлүнүп кетти да ошол университетте. Анан мурда агайлар, эски агайлар, мисалы үчүн жаш өтүп калган агайлар болбойт. Все равно мүмкүн эмес деп эсептеп, тияк бияк деп. Жаш агайлар колдоп атат да, бул эми эсепте кандай десем, бир чыгып, бир чыкпай эме болуп атат да, ар кандай маселелер жаратат. Сен аны далилдеп көрсөтө алган жоксуңбу практика жүзүндө? Башталышында көрсөткөм. Башталышында свет чыгарган, ток чыгарган, лампочка жерелемелерди иштеткем, полный. Анан ал эми башталышында мен өзүм оюмдагыдай жасалса, мен ишенип турам, буюрса иштеп кетет деп. Бул ага чейинки. Ага чейинки. Бул суу менен жүрмөк экен ошондо, Бул суу менен жүрмөк. Муну деле ишке ашырып жайылтса болобу? Мисалы Кыргызстанда баягы мини гэстерди курабыз деп атпайбы? Ошол сыяктуу эле болуп калат экен да? Бул суу бар жерлерге иштейт да. Бул кичинекей агып аткан дарыяларга дагы жасап курса боло берет. Бизде суу көп да, суу көп, ошол немелер толук колдонсо болот ошол жерлерге, суу аккан жерлерге. Ойлоп тапкыч студент жөн жатпай Ысык көлгө кеме курууну кыялданып келет. Ал улуттук стилде жасалчу кемесинин макетин да даярдап коюптур. Негизи 3 этаждуу яхта болмок да, биринчи, экинчи, үчүнчү этаж. Бул үчүнчү этажда полный сууга түшүп чыгып эмелери бар. Мен кээ бир детальдарын жасап бүтүрө элек болчумун. Була сууга түшүп чыкчу эмелери бар да, тайып чыкчу. Бул жактан кооздук үчүн атай эме.
бул жактан сууларды чачыратып турат, өзү адамдар топтолгондо суун чачыратып берип, түндө кооздук берип, өзүнчө оймолорду түндө күйүп, мындай өтө кооз эме бере турган, асты ресторан чай ичип эметип эсалган. Бул жакта уже жанагы эмелер барго, жатып алып эс ала турган эмелер, качели сыяктуу ошол эмелер бар, проекттер. Анан үстүндө күнгө жатып эме кылганга, ошентип сууга түшүп чыкканга негизи 60 адамга эсептеп эме кылган. Общий атын кое элексиң? жок, атын кое элекмин. Бул келечекке мындай. Бизде курса болобу? Мен өзүм болот деп эле аракет кылып жүрөм. Кудай буйрса эми киришип жаса эле акча табып колдонуп калса болот. Дастан буга чейин 3 ай эмгек сарптап 13 кишилик моторлуу кайык жасайт. Сынамакка төмөнкү аларча суу сактагычына коюп койсо, бейбаштар келип талкалап кеткен экен. Бул кайыкка 3 ай убакыт кетти. Бул жанагы макеттин кичинекей эмеси болчу да, мындай иштей турган катер да. Ошону эле кичинекейин биринчи иштетип ишке ашырайын деп ушул жерге алып келип сууга салып көрдүм. Анан 2-3 күндөн кийин ушул өзүңүздөр көргөндөй аябай талкалап кетишиптир адамдар. Үстүнө чыгып алып келсем, ойноп аткан экендерчи деп секирип мунун үстүнө сууга. Бул жака дайындап кеткем. Аябай жаман болду эмеси, 3 ай кыйналып аябай эме кеткен да, мээнет кеткен. Анан алып келип эле ошол айла жок коюп турганбыз бул жака. 2-3 күндөн кийин уже талкалап кетиптир да келечек. Буга эми кыймылдаткыч керек болчу да, негизи жүрүш үчүн. Биз моторну коеюн деп атканбыз. Моторну коелу деп 2-3 күндүн ичинде бүтүрөбүз деп аракет кылып атканбыз, анан талкалап кетип ушундай болуп калды. Сен жана демөөрчү издеп аткам деп атпайсыңбы? Таптың беле демөөрчү? Сүйлөшүп аткан болчумун. Анан ал киши да келип көрүп бир аз эме болуп калды да, уже кыйын болуп калыптыр бул жагы деп. Лучше эмки жылга аракет кыл деп эметти да. Ошондон калып калды. Дастан мамлекеттен деле жардам күтпөйт. Болгону демөөрчүлөр чыкса, оюндагыларын ишке ашырууга куштар. Ойлоп табуучу Кыргызстанды түбөлүк кыймылдаткыч менен ысык көлдү ата мекендик өндүрүштөн чыккан кемелер менен камсыз кылууну кыялданат. Салам достор, бул видео 2016 жылы август айында тартылган болчу. Ал кезде мен 21 жашта элем. Өзүңүздөр көргөндөй, бул видеону Улан Эгизбаев агабыз тарткан эле. Ошол кезде Улан агабыз мени койбой, сендей жигиттер тартпасам кимди тартам, тартынба, кел видеого тартайын, элге алып чыгайын деп үйүмө кыстап келип репортаж жасаган болчу. Азыр болсо Улан агабыз арабыздан өтүп кеткенине 1 жыл болду. Жүрөгү таза, кыргыз элим, мамлекетим деп баарыбызга үлгү болгон, карапайым кичипейли, чындыктын символу болгон Улан агабыз ар дайым жүрөгүбүздө сакталат. Арабыздан өтүп кеткен Улан агабызга Куран окуп дуа кылсак ага сөзсүз жетет. Дуа кылып, аны эскерип, бар экендигибизди эстетип коелу. Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Биз бүгүн назарыңыздарга 2 иликтөөнү сунуш кылабыз. Убагында 21-кылымдын кадрлары программасы менен чет өлкөлөрдө кимдердин балдары окуганын унута элек болсоңуз керек. Венгриядагы окууга 25 орун бөлүнсө, анын 3-өө аткаминерлердин балдарына буйрган. 100% акысыз билим берүү жана ага кошумча ай сайын 130 евродан стипендия кимди гана кызыктырбайт. Алдыдагы иликтөө ушул маселеге арналды, анда эмесе чогуу көрөлү. 120 мандат, 240 жардамчы, 800 миллион сом. Жогоруда айтылган сандардын бардыгы мына ушул креслолордун ээси болгон Жогорку Кеңештин депутаттарына таандык. 120 депутат элдин ишенимин, эл чөнтөгүнөн чогулган каражаттарды актай алдыбы? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Бүгүн биз Жогорку Кеңешке кеткен жалпы чыгымдар, депутаттардын ишмердигинин натыйжасы тууралуу кенен сөз кылабыз. Бул Бишкек мэри Албек Ибраимов жана анын жубайы Айнура Ибраимова. Бул болсо Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Пирматов жана жубайы Ольга Атогорова.
Саламатсыздарбы, эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Алдыдагы убакытта мына ушул эки үй бүлөнүн мунай бизнесине байланыштуу кызыкчылыктар кагылышы тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Аягына чейин биз менен болуңуздар.